Чындыкты айта турган убакыт келди го. Мен блогерликке кантип келип калдым. Убагында Түркия мамлекетинде официант болуп иштеп жүргөндө мени жумуштан айдап ызычуу болуп, самолеттин ичинде отурам. Нөлсөм менен Бишкекти көздөй учуп баратам. Ким болсом деген суроо пайда болду. Актер болсомбу дедим. Актер болсом деп ар кайсы адамдарга жазып баштадым. Мен актер болот элем десем, Санжар деген байкеш жооп берип калды. Кел, азыркы убакта Панчопа деген кино тартылып жатат. Мага жардамчы керек деди. Дароо эле барып байкасам, бир студияга туш келип калдым. Ал жерде күчтүү Данияр Болотбеков, Актан Рыскелдиев, МС Донча дагы толтура болгон агайлар бар болчу. Катталуучулары миллионго чукул. Алардын арасында жүрүп блогер эмне экенин түшүнүп баштадым. Бир убакта эле МС Донча деген байкем болсо, жардам тартканга жардам берип койчу деди. Макул дедим. Коробкасын көтөрүп келе калыптыр, ушу Флинт деген киргешки бар. Буга ким жардама тартса, Алматыдан сомун жардамага тартылат. Буну СНГ боюнча көрсөтөт деди. Мына ушу мага керек экен дедим. $1000 байге дагы берилет деди. Бул дагы керек экен дедим. Башым чыгара калып эле сурадым. Мен тартылсам болобу десем, тартып көр, аракет кылып көр деди. Бир нече топ жигиттер чогулттум. Художникадан Эмир, Нурсултан деген оператор Беканы төртөөбүз кошулуп видеону тартып баштадык. Ойго сыйбаган күлкүмүштүү видео болчу. Аны тартып эле дароо эле байгени утуп кеттик. Алматыга барып, жылдызтай болуп, отелдерине жашап, 100 адам тегеренип эле бизди видеого тартып башташты. Өзүмдү ушундай жылдыз сездим, бир Майкл Джексондой. Кыргызстанга келип эле, кана мен жылдызмын десем, эч ким мени тааныбаган жок. Ошондо Данияр байкеге барып айттым. Мен ушундай тарткан, мен блогерминби, эмнемин десем, блогер болуш үчүн күнүнө видео тартып туруш керек деди. Деген ойго келип туруп, үйгө барып эле түз эфирди күйгүздүм. Карасам 200 көрүүчү турат. Чочуп кетип, эмне кылсам, эчтеке ойдо жок. Анан кийин үйдөгүлөр тамашалап баштадым. Карындашымды, инилерин тамашалап баштасам 400гө чейин көтөрүлдү. Түз эфирди өчүрсөм 200 катталуучу кошулуп калыптыр. Ушинтип катталуучу топтосо болот экен деген ойго түштү. Түз эфирге кошулуп, ар кайсы адамдар тамашалап, мазактап, ойго сыйбаган нерсенин баардыгын сүйлөп, тентектикти ушундай кылдым. Анткени канчалык келиси болсоң, ошончолук көрүүчүлөр көп болчу да, мындай 1000, 2000, 3000, 5000ге чейин чукулдап кетчү. Ошентип катталуучулардын дароо эле өлө өсүп башташты. А мен үйдө отуруп билбейм да эмне кылып атам. Жашмын, көчөгө чыксам эл таанып баштады. Это же тот самый Сыдыман деп эч ким айткан жок. Тескеринче мындай иренжип барды. Жана келиси балага жана кыздарды мазактап жүргөн деген болду. Ошондон ойго түшүп, мындай блогер болгум келбей атат деген сөздү айткым келип атат. Ошондуктан азыркы убакта жакшы видеолор тартканга аракет кылып атам. Бул мен эмнени айткым келди? Керектүү, жакшы, пайдалуу контентти тартыңыздар. Анткени туура эмес контент тартып баштасаңыздар көрүүчүңөр көп болот, бирок силерди келесі катары таанып калат. А эгерде жакшы таанылгыңыздар келсе, анда жакшы контент менен таанылыңыз. Коркпоңуз, блогер болуу жеңил эле.